Сагын жаңы романынын 300 нускасына кол коюусу керек. Ал көчүрмөлөргө туруктуу ылдамдыкта кол коюп жатат. 15 мүнөттөн кийин көчүрмөлөрдүн 20%-на кол коюп бүткөн. Төмөндөгү теңдемелердин кайсынысы кол коюп баштагандан Т мүнөттөн кийинки Сагындын кол коюуга калтырган жаңы романынын нускаларынын санын көрсөтөт. Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча маселенин жообун ойлонуп аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Сагындын дагы канча романына кол коюусу керектигин аныктайбыз. Бул жерде Сагын негизинен 300 романына кол коюусу керек. Бирок ал 15 мүнөттө 20%-на кол коюп бүткөн. 300 нусканын 20%-на кол коюп бүткөн. Ал эми азыркы учурда бизде Сагындын кол коюуга дагы канча романы калды? Аны аныктообузду, аны табуу үчүн кандай теңдемени колдонорубузду сурап жатат. Анда бул жерде биринчи жана экинчи теңдемелер даражалуу теңдемелер. Ал эми үчүнчү, төртүнчү теңдемелер өзгөрмөлүү теңдемелер. Бул жерде Сагын көчүрмөлөргө ар бир романына туруктуу ылдамдыкта кол коюп жатат дегендиги үчүн биринчи жана экинчи жооптогу даражалуу теңдемелер бул сүйлөмгө дал келбейт. Себеби бул жерде туруктуу ылдамдыкта кол коюп жатат дегендиги үчүн биз аны даражалуу теңдеме аркылуу көрсөтө албайбыз. Сагындын кол коюуга калтырган романынын санын эсептөө үчүн биз бул түрдө дагы жазып алсак болот. Т бул мүнөт. Ал 15 мүнөттө 300 нусканын 20%-на кол коюп койду. Демек, Т бул минута болгондугу үчүн ал 15 мүнөттө 300 нусканын 20%-на кол койду. Калган санын табуу үчүн анда биз Н'ди табуубуз керек. Н бул Сагындын кол коюуга калтырган калган романдарынын санын түшүндүрөт. Анда анын санын биз 300 нусканын 20%-на кол койгон деп жаткандыгы үчүн дагы 80%дык романга кол коюусу керек. Демек, 300'дү 80%га көбөйтө турган болсок, ал 240-ка барабар. Бул жерде жазып алалы, 240-ка барабар. Демек, Сагын дагы 240 романына кол коюусу керек. Аны аныктоодо кайсыл теңдемени колдонобуз? Бул жерден теңдемелердин ар бирин карап көрөлү. N барабар 300 кемитүү 4 көбөйтүү Т. Бул жерде T'нын ордуна 15'ти коебуз. 15'ти 4кө көбөйтсө 60, 300'дөн 60'ты кемитсе 240'ка барабар. Демек, бул жооп туура болушу мүмкүн. Кийинки жоопту дагы карап көрөлү. N барабар 300 кемитүү 20 көбөйтүү Т. T'нын ордуна 15'ти койсок, 20-ны 15'ке көбөйтөбүз, ал 300'дөн 300'дү кемитсе, ал 0-го барабар. Демек, бул жооп дагы туура келбейт. Демек, Сагындын кол коюуга калтырган калган романдарынын санын эсептөө үчүн биз бул теңдемени колдонсок болот. Туура жоопту белгилеп алдык.